Башы иштебеген адам чачат. 10 жыл иштейт Европада, Россияда 5 жыл иштейт, келет, бир той кылат дагы чачып берет. Ошондойлор жок эмес. Акылдуу адам, кичине башын иштеткен, өнөйүн өсөйүн деген адам токто, мен кыйналып иштедим. Оңойчулук менен бир сом тапкан жокмун. Келип эле бир күндө жок кылып беремби? 500 миң акча жөнүнө тойго кетирип коем. 500 миңге бир магазин ачып койбоймунбу? 500 миңге бир баня ачып койбоймунбу? Ушу элдер келет, элге дагы пайдасы тиет. Бир күндө келет, жейт дагы туалетке таштап койбойт, ошону келип күндө пайдаланат. Бир мост жок ошол жерде айылыбызга кирген, ошо мосту көпүрөнү жаңылап койбоймунбу? Ойлонот, акылдуу адам ойлонот, акыретин, бул дүйнөнүн акыбетин ойлонот. Тууру келди чачып бербейт. Бүгүн келет, акчасы бар, дароо той кылат, акча түшкөн учурда адам шок болуп калат. Эмне кыларын билбей калат. Көп акча, көп сумма келген учурда. Ошолордон болуп калба. Сен ойлоп тапкан жоксуң го. Арамга дагы сарптайсың акчаңды. Адамдардын сөзүнө эл эмне дейт деген нерсе менен иште, бул сени коркулат. Адамдар эч качан ыраазы болбойт сенден. Сен эң жакшысы болсоң дагы адамдар сенден ыраазы болбойт. Периште болуп кетсең дагы душманың табылат сага. Шайтан бар го. Периштенин душманы шайтан. Демек сен эң жакшы болсоң дагы душман табылат. Сен тууралуу сөз кылгандар табылат. Ошондой экен, эл эмне дейт эмес, Аллах эмне дейт, шарият эмне дейт деп жашаган татып болот жашоодо.